13 март күнгө жума. Эртең мененки саат 8-ден 15 мүнөт өттү. Президент бүгүн жумушка демейдегиден эрте келди да өзүнө администрация башчысы Арданиевти, Коопсуздук кеңешинин катчысы Хамадаевти чакырды. Аларга бүгүн түн ичинде Аламүдүн капчыгайынын ичинде болгон кырсыктын чоо жайын, ал кырсыкта администрациянын мурдагы жетекчиси Медер Чомоевич Садырбековдун күтүүсүздөн каза болгонун, анын жанында стратегиялык изилдөө институтунун мурдагы директору Сергей Степанович Слепкада бар экенин айтты. Эки автоуна кагышып кетип, өрт чыкканын, Садырбековдор машинеден чыгууга үлгүрбөй өрттөнүп кетишкенин билдирди да, бул окуянын тегерегинде ар кандай саясий спекуляция болушу мүмкүн экендигин, ошол себептен коомчулук менен иш уюштуруу керектигин, айрыкча массалык маалымат каражаттары окуяны туура чагылтуусун көзөмөлгө алууну суранды. Президент чакырганга чейин эле өздөрүнүн маалымат булактары аркылуу Арданиев менен Хамадаев окуяга байланыштуу ар кандай жоромолдорду угушкан. Ал жердеги оперативдүү иликтөө иштери кандай багытта бара жатканын да билишчү. Азыр ал экөө президенттен көз албай тиктеп, анын ар бир кыймылын жаздым кетирбей байкап отурушту. Президент толкунданып жатты. Үнү башкача чыгып, көзүнүн үстү ого өтөр тостоюп чыккан. Эриндерин да бүгүн демейдегиден бат-бат жалап жатат. Анын колдору калтыраганын, аны билдирбеш үчүн колундагы ручканы ары бери тегеретип жатканын алар дароо эле көрүштү. Маселени ачык эле айтабы деп күтүштү. Президент бул окуяга кимдир бирөөлөрдүн тиешеси бар экендигине шек бере турган бир да сөз айткан жок. Болгон автокырсык жөнүндө гана сөз кылды. Анан дагы тиги экөө кабинеттен чыгып бара жатканда ордунан туруп, бул кырсыкта Садырбековдун ордунда экөөң тең болуп калышың толук ыктымал. Мындай кырсыктан эч ким корголгон эмес. Эртең эмне болот эч ким билбейт, деди. Бул сөздөрдү укканда тиги экөөнүн бүткөн бою дүрдей түштү. Кабинеттен чыгып кеткенче шашышты. Экөөнү узатып коюп, президент өзүнүн арткы эс алуу бөлмөсүнө кирип, үстөл үстүндө турган коньяктан бир стакан куюп алып жиберди. Окуя кайсы жагын карай ойт деген ойдо кечке чейин эч жакка чыккан жок. Адатынча жашынып күтүп отуруп калды. Коркту, ичти, жакшы ичти. Андан кийинки күндөрү да ичти. Адатынча коркунучтан жашынып жатты. 13 март күнгө жума. Эртең мененки саат 8-ден 30 мүнөт өттү. Президенттин кабинетинен чыккандан кийин Хамадаев менен Арданиев экөө унчукпай басып, Арданиевдин кабинетине киришти да түз эле эс алуу бөлмөсүнө өтүштү. 100 граммдан куйбайсыңбы? Мен дагы ошону ээлеп жатам. Арданиев кабинет ээси болуп, 2 стаканга арак куйду да, муздаткычты ачып тарелкада кесилип даяр турган этти үстөлгө койду. Давай, унчукпай эле коелучу. Давай. Дагы бирденби? Мейли. Медер ушул кабинетте иштебеди беле, арбагында ыраазы болсун. Экөө бир топко унчукпай отурушту. Азыркы президенттен уккан сөздөр кулактарында жаңырып турду. Айрыкча Садырбековдун ордунда экөөң болуп калышың мүмкүн деген кандайдыр бир эскертүү катары сезилди. Бир маалда Арданиев: "Он прав. Садырбековдун ордунда экөөбүз тең болуп калышыбыз мүмкүн. Булар эч кимди аяшпайт. Муну жакшы билебиз да. Бирок бизде эмне айла бар?" деп Хамадаевге кайрылды эле. Ал: "Айла жок. Биздин колдон эчтеке келбейт. Мына сен администрация башчысы, мен Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турабыз. Айтканга жараша, бирок эмне маселе чечип жатабыз. Аты улук супрасы курук болуп, бир да ишке таасирибиз тийбейт. Кагаздан башка нерсе көрбөйбүз. Дагы жакшы 2-3 жыл мурда бирдеме сирдеме алып калыптырбыз. Колдо бир аз оокат бар дегендей. Азыр Жакен менен Вадимдин эле бийлиги болуп калбадыбы? Кичине бирдеме болсо дагы экөөбүз тең барып жатабыз го. Жалдырап, суранып, даже президент өзү эч нерсе чече албайт. Калп эле бизге чоң болгону менен", деп аны коштоду. Хамадаев оозун жыйып алгыча каалга ачылып, президенттин кеңешчиси Үсөн Кыдыкович баш багып калды. "Ассаламу алейкум, баатырлар, барсыңарбы?" "Салам алейкум, Күсөн аке, келиңиз." Арданиев ордунан тура калды. Отура бергиле. Бул силер бүгүн эрте баштапсыңар го. Шарт ушундай болуп калды. Күсөн ака, уктуңуз да?" Үсөн Кыдыкович өтүп барып диванга отурду да: "Уктум. Садырбековдун жок болгону бир чети бизге жакшы дегилечи. Аны кантип кетиребиз деп жакында эле башыбыз ооруп жатпады беле. Бирок балдар, бул окуянын аягы жаман болчудай болуп калды. Чектен чыгып кеттик. Саясаттын ички эрежеси бузулду. Азыр баягыдай митингге коомдук пикир менен эч нерсе чечилбей бара жатат. Бардыгын 5-6 эле бандит баш кесер чечип коюп жатпайбы?" деди. "Жакен ака менен сүйлөшө алдыңызбы?" Хамадаев башын көтөрүп Үсөн Кыдыковичти карады. "Үсөн Кыдыкович, башкаларга башка. Биз өзүбүздүн башты кантип уткарабыз? Көп маселеде катыштыгыбыз бар, көп нерсе билебиз. Булар жөн эле кое бербейт да. Бүгүн же эртең бирдеме болуп кетпейт деген гарантия жок. Мына өзү да эскерип жатат экөөбүздү.
Арданиев сөмөйү менен жогору жакты көрсөттү. Жок, Жакен менен байланыша алган жокмун. Абалы оор балдар, туура айтасыңар. Менде булар менен тикеле сүзүшкөдөй ал дагы күч дагы бар эле. Жанагы силер күлкү кылып тамашалап жүргөн катындардын отряды эле жарамак ишке. Өзүңөр билесиңер, балам менен байлап коюшту. Былтыркы талаага кулап өрттөнүп кеткен самолет, анан аэропорттон ары бери кеткен акчалар дагы бир далай нерсени айтып жатышат. Жылаандын башын кылтыйтып, текшерүүнүн жыйынтыгы менен материалды эбак камдап коюшкан. Аны жакшы билесиңер экөөң тең. Мен жактан кичине шек болсо эле аны алып барып камап койгоно жатышат. Тиги жакка киргизип алышса терүү чыгарышпайт, сындырышат. Аны да силер жакшы билесиңер. Ушу жашка келип балаңдын жамандыгын көргүң келбейт экен. Деп Гүсөн Кыдыкович аэропортто жетекчи болуп иштеп жаткан баласын эстеп үшкүрүп алды да полду тиктеп тунжура отуруп калды. Гүсөн ака, сиз билбеген бале жок. Бирдеме кылбасак болбойт го. Жата бергенде эмне? Хамадаев ордунан туруп ары бери баса баштады. Гүсөн Кыдыкович ордунан туруп терезе жакка барып көчөнү карап, бир аз турду да кайра кайрылып, балдар, ачыгын айтсам буларды кетириш керек. Дагы кеч эмес, убакыт бар. Былтыр Исмайылды оппозицияга түрткөнүм да бекер эмес эле. Ал мени жакшы түшүнбөй жүрөт, таарынып калды. Бирок Кудайга шүгүр, тигилердин арасында экинин бири болуп ордун тапты. Бир аз түрткүнчүктөп койсок эле бакыйып улуттук лидери болуп чыга келет. Биз оппозициянын колу менен буларды сүрүп чыгып, анан убагы келгенде чечкиндүү аракет менен мерчемдүү жерлерди ээлеп калышыбыз керек. Мына ушундай план менен иштегенибиз оңго балдар. Балким күтө турбайлыбы? Кайдашышабыз? Арданиев эки колун жайып Гүсөн Кыдыкович менен Хамадаевди карады. Бүгүн эртең кырдаалды карап турбайлыбы? Эгерде абал курчуп бара жатса бир чечимге келебиз да. Чынын айтсам мен буларга момундай тоюп бүттүм. Ал колу менен кекиртегин көрсөттү. Майланды. Күтө туралы. Мен не бар не жок региондордун аттуу баштууларына бир сыйыр аттымызын жолугуп коеюн. Силер болсо тиги Конго менен Шректин аракеттерине көз салып тургула. Жакенди да көз жазында калтырбаш керек. Реалдуу кыймыл болуп кетсе, булардан баардыгын күтсө болот. Главное өзүбүз даяр туралы. Гүсөн Кыдыкович ордунан туруп чыгып кетти. Беркекөө дагы бир топко бир тууган Кибаевтерди жиликтеп отурушту. Ичиште. Алардын армандары ичинде. Аракет кылууга эч кандай аргасы жок болчу. Экөө тең өз алдынча саясий салмагы жок Кибаевтердин кызматында жүргөн кол бала иретинде болуп калган. Өздөрүнүн бул абалын алар жакшы түшүнүшөт. Ак үйдө ал күнү эч кандай иш чара болгон жок. Президенттин секретарынын жетекчиси Шаталаева болсо, улам бирөөгө телефон чалып, өксүктө ыйлагандан башкага жараган жок. Кыязы ал дагы бир чети күйүттөн, экинчи жагы жүрөгү түшкөндөн улам күчүн арактан чыгарып жатса керек. Аны убагында МЧС көтөрмөлөп, жогорку кеңешке депутат кылган. Анан дагы жерге таштабай улам бир жерге илештирип келген. Эми бул чоң даражадагы кызматка келишине да тиешеси бар болчу. Садырбеков каза болгондон кийинки күндөрүндө Шаталаева мистеген калыбын жазбай, Кибаевтерге жан дили менен берилген кызматкер катары көрүнгүсү келгенин жашырбай, жанын үрөп иштемиш болуп калды. Балким кимдир бирөөлөр аны менен жакшылап сүйлөшүп, Садырбековдун өлүмүнүн чоо жайын түшүндүргөн болушу керек. Бул күнү мамлекеттик бийликтин башка органдарында да иш токтоп калды. Бардык жерде талкууда бир эле маселе — Садырбековдун табышмактуу өлүмү. Арданиевдин кабинетинде айтылган сөздөр министрлердин, алардын орун басарларынын, губернаторлордун, акимдердин кабинеттеринде, машинелеринде, үйлөрүндө айтылып жатты. Баарынын айтканы бир эле мааниде. Үй бүлө чектен чыгып кетти. Мамлекеттик бийлик өз маанисин жоготту. Өлкө толугу менен бир тууган Кибаевтердин менчигине өттү. Баарынын айтканы бир эле мааниде. МЧСти ушинтип мыкаачылык менен өлтүрүшкөндөн кийин биз эмне? Алар үчүн кумурскада элебиз да. Каалаган күнү жок кылып коюшат деп наалып, өздөрүнүн тагдырына нааразы болуп жатышты. Анткени алар эл көзүнө өз мансаптарына манчыркап, менменсип, маанилүү болуп көрүнгөнү менен Жакен менен Вадимдин алдында кулагын кескен кулдай эле болушчу. Чөк түшүп тизелерин кучакташчу. Алардын айтканын айткандай, дегенин дегендей аткарып калышкан. Булар гана эмес, премьер-министр да тиги экөөнүн оозун карап калган. Бир да маселени өз алдынча чечпейт. Майда чүйдө иштерге чейин макулдашып турат. Турмуш чындыгы ушундай. Ошентип 13 март күнү бардык чиновниктер үчүн, айрыкча укук коргоо органдарынын ак ниет кызматкерлери үчүн акыйкаттыгы ачылган күн болду. Садырбеков мыкаачылык менен өлтүрүлүп, сөөгүнүн өрттөлүшү көбүнүн көзүн ачып, көкүрөгүнө өрт салды. 13 март күнгө жума, эртең мененки саат 9 болду. Генерал Жакен Самыевичтин кабинети. Бул чукул чакырылган кеңешмеге коопсуздук кызматынын башчысы Жуталгыров, баш прокурору Жулубалдиев, ички иштер министри Коңкаргаев,
президенттин тунуулу коопсуздук кызматынын башчысынын орун басары полковник Кибаевдер келишкен. Сөздү Жакен Самиевич баштады. Сөздү узартпайлы, түшүнүп турасыңар. Абал өтө татаал. Же биз же тигилер деген маселе турат. Садырбековдун маселеси чечилиши керек болчу. Чечилди. Бул факт. Президентти билесиңер. Ал паникабайт этип жатат. Бүгүн абал курчуп кете турган болсо, ал чыдабай кетиши да мүмкүн. Жүрөгү жок экенин билесиңер. Ошол себептен ушул жердеги бешөөбүз баардык кырдаалга даяр болушубуз керек. Балким президенттин катуу орусуна байланыштуу президенттин милдетин аткаруучу болуп, конституцияга ылайык жогорку кеңештин төрагасы Ташсатаров дайындалышы мүмкүн. Балким чукул кырдаалда киргизүүгө туура келет. Жаңы шайлоого чейин. Бул вариантты да ойлонушубуз керек. Бирок ишти буга жеткирбей бүтүрүшүбүз керек. Азыр ал кашан иште Жакен колун жаңсап, дубалда илинип турган сүрөттү көрсөттү. Азыр ал ичип жатат. Өзүңөр билесиңер да. Балким 1-2 күн ичсе, бул жакта эмне болуп жатканын деле билбей калат. Ага чейин тынчып та калабыз. Оюңарды айткыла. Өлкө тагдыры азыр ушул бешөөбүздүн колубузда. Жакен Самиевич, мага ишенсеңиз болот. Аягына чейин турабыз. Азыр окуя болгон жерде группа иштеп жатат. Установка берилген. Автокырсык деген версия толугу менен иштелет. Колдон келишинче баардык башка уликтер жок кылынат. Машинелерди дароо жүктөп келгиле деген буйрук берилди. Азыр жүктөп жатышса керек. Өлүктөр шаардык өлүкканага жеткирилди. Азыр туугандарын издеп жатышат. Биз жактан эч кандай ашыкча маселе болбойт. Министр Коңгоргаев бул ишке эртеден бери аралашкандык кылып биринчи сүйлөдү. Биз эртеден бери сүйлөштүк. Генерал Жуталгыров башын жаңсап полковник Кибаевди көрсөттү. Мурдатан даярдалган тизме боюнча баардык оппозиция лидерлерине толугу менен контроль коюлду. Качан команда болсо биз аларды бир-бирден бөлүп кармап турууга толук мүмкүнчүлүк бар. Азыр алардын телефондору толук тыңшалууда. Ошондой эле жогорку кеңештеги Садырбеков аркылуу депутаттык мандат алгандар да көзөмөлгө алынды. Кайда, ким менен жолугат, баардыгы каралат. Ошондой эле анын кечеги Алматыдагы жолугушуусу боюнча да иштеп жатабыз. Ал жактан кандай кыймыл болот, азырынча белгисиз. Биз тараптан даярдык жайында кандай маселе болсо да даярбыз, деди баш прокурор Жулбалдиев. Биз ишеничтүү балалардан атайын группа түзүп койдук. Азыр бирибиз баарыбыз үчүн туруучу убакыт. Негизги маселе бийликти колдон чыгарбашыбыз керек. Жакшы түшүнөсүңөр. Негизгиси элди байкайлы. Көбүрөөк толкуп кетсе алыбыз жетпей калат. Баарын кырып сала албайбыз да. Ошол үчүн азыркы милдет Садырбековдун өлүмү боюнча маалыматты мүмкүн болушунча кыскартуу. Радио телевидениядан анын фамилиясы таптакыр айтылбого тийиш. Жол кырсыгынан 3 киши өлүптүр деп айта беришсин. Анан дагы ал үчөөнүн өздүгүн тактоону мүмкүн болушунча чоюш керек. Кошумча анализ керек деп ары карай жылдырыш керек. Жакынкы күндөрү алардын сөөгүн коюу процесси массалык башка акцияларга өтүп кетиши мүмкүн. Азыр эмоция күчтүү. Бүгүн эртең кырдаалды колдон чыгарбай кармап турсак, андан кийин тынчып кетет. Эл деген эл. Ар кимдин өз алдынча оокаты бар. Жакен Самиевичтин сунушу боюнча ошол эле саатта Ички иштер министрлигине, коопсуздук кызматына жана коргоо министрлигине караштуу атайын аскер бүлүктөрү толугу менен даярдыкка келтирилди. Алар казармадагы абалда болуп калышты. Саламаттык сактоо министрлиги өлүктөр ким экенин аныктоо үчүн чет өлкөдө ДНК анализ жасалышы керектигин айтып чыкты. Ички иштер министрлиги болсо техникалык экспертизада көп убакытты талап кыларын билдиришти. Убакыт чоюп, элдин кыжырлануусун басуу иштери башталды. Бул ишке телевидение, гезиттер, ошондой эле ишенимдүү деп эсептелген чиновниктер тартылды. Айрыкча көңүл Садырбековдун жакын адамдарына, анын досторуна жана ал тараптан кызматка коюлган депутаттыкка өткөн кишилерге бурулду. Атайын белгиленген тартипте ар бири менен сүйлөшүүлөр болду. Коркутканын коркутушту, алдаганын алдашты, кайбирине акча, мамлекеттик сыйлык же дагы башка нерселер убада кылынды. Натыйжада Садырбековдун көзү тирүүсүндө анын жанынан чыкпай ага карата сиз бизге өз атабыздай эле болосуз, сиз үчүн отко да сууга да кирүүгө даярбыз деп жүргөндөрдүн баардыгы үн катпай отуруп калышты. Чилдей тарап жашынышты. Арбак ыраазы болбой, Аллах ыраазы болбойт дегендей, алардын Садырбековдун тирүү арбагынын алдындагы жекече жоопкерчилиги ар кимисинин абийирине коюлуп калды. Мындай саткынчылык, эки жүздүүлүк, суу жүрөк коркоктук, жакшылыкты билбеген айбанчылык тарыхта боло келген. Дагы да боло берет окшобойбу? Бүгүн көргөн эртең жок, ушундай белең дүйнө бок демекчи. Өлбөй кал медер, өлбөй кал деп эрдин тиштегендер да Садырбековдун жигитчилиги жок, жарма досторуна наалат айтып жаткандар көп болду. Бул кандуу окуянын чуусу жакынкы мезгилде басылбай турганы анык иш.
Ал күндөн кийин да бир ай өтүп кетти. Көп кабат үйдүн алдында боз үй тигилген. Садырбековдун тажыясына чогулган эл көп. Келгендер боз үй жакка өтүп барып, анын жубайына, кыздарына жана башка жакындарына көңүл айтып жатышат. МЧСти акыркы сапарга узатуу аземине анын курсташ досу, эсептөө палатасынын төрагасы Абдугаипов баш болуп жүрөт. Аңгыча аза күтүү митингиси болбойт, таза мусулманча эле коюлат, үй бүлөсүнүн талабы ушундай деген сөз айтылып калды. Бир топтору муну кубаттап кетишти. Туура өткөрбөй эле коюш керек. Аза күтүү митинги болсо бийликтин расмий адамдары эле сүйлөшөт да, Садырбековдун арбагы тепсендиде калат. Өздөрү өлтүрүп салып, өздөрү мактап сүйлөгөнү болбогон иштешти. Кайбири жок, аза күтүү митингиси болсо туура болмок. Келген элди муунтуп турган ойлор ачык айтылганы эп эле, жакындарынын да бугу чыгып калмак деп жатты. Эмнеси болсо дагы Медер Чомович Садырбековдай белгилүү саясий жана мамлекеттик ишмер каза болуп, акыркы сапарга узап жатканда өкмөттүк комиссия түзүлбөй, мамлекеттик деңгээлде аза күтүү расмиси уюшулбай, сөөгү мындай даражадагы адамдар коюлучу аларча көрстөнүн эмес, жогору жактагы Байтик айылынын мүрзөсүнө эле коюлуп калганы, жогорку бийликтин анын өлүмүнө тиешеси бар экендигин кыйыр түрдө далилдеди. Тажияга президент Кибаев, анын бир туугандары жана балдары келген жок. Маркумдун үй бүлөсүнө көз көрсөтүп көңүл айтууга дай алышкан жок окшойт. Көргөндөрдүн айтуусуна караганда өкмөт башчысы бир эки министрдин коштоосунда келип, элден окчунураак турушуптур. Баштарына кепка, үстүлөрүндө жөнөкөй куртка болгондуктан аларга көңүл буруп, келгенин эсепке алган деле киши болгон жок дешти. Саат 11-де боз үйдөн Садырбековдун сөөгү салынган табут алынып чыкты. Жаш молдо баша толкунданып шарият айтты. Турган эл ал эмне айтып жатканын уккан деле жок. Ар кимдин көз алдында Садырбековдун элеси турду. Ар ким аны өлтүргөндөр ким экендигин болгулап жатты. Жаназа намазы окулуп бүттү. Табытты ээрчиген эл бир топ жерге чейин жөө басты. Эл көп, көчө бойлой токтогон машина көп. Байтиктин бас бөлтөгү деп аталган дөөнүн түштүк жак бетинде жайгашкан көрүстөнгө Садырбековдун өрттөлгөндөн калган сөөгү ак кепинге оролуп алынып келинди. Мүрзөнү тегеректеген эл тунжурап жымжырт, демейдегидей өйдө кылдый сөз сүйлөшүп, ар кайсы жерде топ-топ болуп бөлүнүп тургандар да жок. Бардыгынын көңүлү мүрзөдө. Жакын адамдары күрөк кетмен менен топурак шилеп жатышат. Ушул оор тунжуроону мүрзө кырында турган киши бозду. Кыязы Садырбековдун айылдан келген туугандарынан болуш керек. Сырткы кебетеси жупуну, өңү шамалга тууруккан. Ал киши оң колун жаңсап, "Туугандар, ушу дагы адам кылчу ишпи?" деди. Тегеректеп тургандар ага көңүл буруп карап калышты. Ал киши башындагы калпагын оңдоп кийди да: "Туугандар, кимдин колунан келет ушундай иш? Кайсы айбандын колунан келди? Кудайдан коркпойбу алар? Медерим ушинтип өлчү жигит беле, өлгөн кишини жон койбой өрттөп жиберген эмнеси? Сөөгү бүтүн болсо да аялы, балдары көрүп, көксөсү сууп калбайт беле? Бул эмне деген мыкачылык я, туугандар? Эмне дейли? Кудай жеткирсин. Медеримди өлтүр деп айткан кишинин дагы, өлтүрүп өрттөгөндөрдүн да тукумусу болсун. Эки дүйнөдө жакшылык көрүшпөсүн. Сөөгү көмүлбөй талаада калсын. Кан куткарбасын аларды. Каргыш жетсин. Омин" деп алакан жайда. Турган эл дуу этип, омин деп бата кылып жиберишти. Үнү каргылданып, көздөрүнүн кыйыгынан жаш агып турган бул кишинин мүрзө башында туруп айткан каргышы ошол жерде турган элдин бардыгынын каргышы болду. Кан куткарбайт, каргыш жетет деген ой ар кимдин көкүрөгүндө турду. Кайрадан тунжуроо, шарт-шарт этип топурак күрөп жаткан кетмен күрөктүн үндөрү да каргыш, каргыш деп добуш салып жаткансыда. Ошентип кече эле МЧС сантиптер, МЧС минтиптер деп эл ичинде аңыз болуп, көптөгөн саясий маселелердин туткасын кармап турган Садырбеков да боз топурак дөңдүн алдынан жай тапты. Соңку сөз ордуна. Садырбековдун өлүмүнөн көп убакыт өтпөй дагы бир жаш депутат Санжар Садыралиев кандуу жолдун курмандыгы болду. Үйүнүн алдынан атып кетишти. Ок кежигиден тийип маңдайынан чыгып кеткен. Бул жолу да иликтөө тергөө иштери бир гана божомолдун үстүнөн жүрүп жатты. Криминалдык топторунун ичиндеги өз ара жаңжал, өз ара эсептешүү дешти. Бирок эл буга деле көп унаган жок. Анткени Санжар жогорку кеңештин депутаты, болгондо дагы президент Кибаев өзү баштаган саясий партиянын өкүлү болуп жатпайбы? Анан аны кандайча криминалга кошуп, баш кесер бандиттерге аралаштырып жатышат. Же болбосо азыркы бийликчил депутаттар менчигин сактайм деген күн карама байлар, же баш кесер бандиттер деген сөз чынбы?
Депутат криминалдык разборкадан өлдү дегендери бул сөздүн чындыгын далилдеп турбайбы? Эмнеси болсо да Кебаевдин бийлигин бышыктоого, анын бир туугандарына эбегейсиз байлык топтоого зор эмгек кылган дагы бир кыргыздын жигити ыплас оюндун курмандыгына чалынды. Артында чыркырап үй бүлөсү ата энеси кала берди. Ал эми укуктук тартипти сактоо түздөн түз жоопкер министр Коңгаргаев болсо оозумурду кыйшайбай туруп, депутаттарды атып өлтүрүү бизде салтка айланып калды деп элди жооткотту. Кандуу жол дагы кайда алып барат?